Ош мэриясы шаардын бир нече көчөсүндөгү дээрлик 4000 даракты кыюу иштерин баштады. Кала бийлиги муну алардын эскилиги жеткени жана өзүнүн биологиялык функциясын толук аткара албай калганы менен түшүндүрүүдө. Вице-мэр Сунунбек Жунусбаевдин айтымында кыйылган дарактардын ордуна жаңылары отургузулуп, жол кеңейтилет. Мындан тышкары атайын арыктар казылып, электр зымдары жер астына өткөрүлөт. Биринчи күндөн баштап мэрия ишчилери менен чогуу Ош шаарындагы муниципалдык ишканалардын жетекчилери ешен службалар баарыбыз эртеден 6-да ошол көчөлөрдү кыдырып атабыз. Бул Масалий көчөсүн, Курман Жандатка Элез көчөсүн, Ленин көчөлөрүн кыдырдык. Ошол жерде мэрия тарабынан бизге көңүл тапшырма коюлду. Чындап эскилиги жетип, өзүнүн биоэкологиялык функциясын толук аткарбай калган дарактарды алуу боюнча бир техникалык кеңеш өткөрдүк. Өзүңүздөр билесиздер, бул дарактардын тарыхы 70-80 жылдык дарактар. Биз атайын Илимпоздор менен кеңешкенбиз. Илимпоздор дагы, биологдор дагы бул боюнча өзүнүн ушул дарактарды алмаштыруу керек, ордуна жаңы дарактарды эгүү керектигин бизге мендечилер айтып беришкен. Мэриянын планына ылайык Курман Жандатка көчөсүндө 1870, Масалиев көчөсүндө 453, Ленин көчөсүндө 1870 жана Асранкулов көчөсүндө 18 дарак кыйылат. Жалпысынан февралдын соңуна чейин 3833 даракты кыюу пландалууда. Оштун бийлиги 2019 жылы жолду кеңейтүү жана унаа атыгынын азайтуу үчүн Шакиров көчөсүндөгү 523 даракты кыйган. Дарактарды кыюу иштери Ошто эле эмес, Бишкекте да жүрүүдө. Өткөн жылы ноябрдын аягында шаар бийлиги Айтматов проспектисинин боюндагы теректерди кыя баштаган. Кала башчысы Айбек Жунушалиев теректер 40-45 жыл жашай турганын жана алар эскиргенин айтып, ордуна жаңы дарактар отургузуларын билдирген.